Биз турмушта аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлүүлүк биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Өткөн согуш кан майдандан сес берип, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк ордени, 73 жоокер СССРдин баатыры болгон, 90 миңден ашуун кыргызстандык курман болгон. 1942-43 жылкы кармаштардан гвардиялык Панфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. 1941 жылы башталган бул согуш 1418 күнгө созулган. 34 миллион 467 миң советтик жоокер согушка катышкан, анын 500 миңин аялдар түзгөн. Дээрлик 4 жылга созулган бул согуш зор кыйноолорго алып келген. 1710 шаар, 70 миңден ашуун айыл, 32 миңдей завод, фабрика жана 98 миңге жакын колхоз талкаланган. 1943 жылдын сентябрында Дон дарыясынан өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштууда эртик көрсөткөн. Алардын арасында Анварбек Чортековдун взводу өзгөчө айырмаланган. Эстониянын Нарва шаарына жакын аймактагы кармашта өзүнүн жалындап күйгөн самолету менен душмандын май куючу бекетин сүзүп, 6 танканы жана 10дон ашуун немец солдаттарын жок кылган бул Исмаилбек Таранчиев. Молдавиянын Двоссары шаарынын жанында 1444 жылдын апрель айында душмандын 2 пулеметин жана 25 солдатын жок кылган жана душмандын 5 жолку чабуулунун изин кайтарган замбирекчи Жаркынбаев. Улуу ата мекендик согушта СССРде 12,5 миллион аскер кызматкерлери жана 4,5 миллион жөнөкөй адамдар курман болгон. Бул официалдуу гана маалыматтар, бирок чыныгы цифралар официалдуу цифраларга караганда көбүрөөк. Карды согуш 1945 жылдын 9 майында аяктап, фашисттик Германия оккупацияланган. Ушуну менен СССР Германияны жеңди жана жеңишке жетти. Ошондон бери ушул күнгө чейин ар 9 май жеңиш күнү катары майрамдалып келет. Быйыл жеңишке 75 жыл